Саламатсыңарбы балдар? Балдар, келгиле анда бүгүнкү тарбиялык саатыбызга жагымдуу жагдай түзүп алалы. Кымбаттуу окуучуларым, силерге күндөй жылуулукту, гүлдөй сулуулукту каалаймын. Анда балдар, мен силерге суроо берейин. Ошол берилген суроого жаңылбай так жооп бергилечи. Кол өнөрчүлүк деген эмне? Ушул сөзгө ким кандай түшүнөт? Азаматсыңар. Кол менен жасалган буюмдарды кол өнөрчүлүк деп аталат. Кол өнөрчүлүктүн кандай түрлөрүн билесиңер? Оймочулук, саймачылык, бычмачылык, куракчылык, килемчилдик, чырмакчылык, өрмөчүлүк, зергерчилик, устачылык, уздар. Азаматсыңар. Келгиле анда балдар, табышмактардын жоогун тапкылачы, мен силерге табышмак айтайын. Жапанда бир ажыдар билесиңби? Жаны жок кыймылдоого денесинде, ичинде сөөктөрү барча жаркылдайт жалгыз көзү төбөсүндө. Бул эмне деп ойлойсуңар? Тактасы жок, мыгы жок, чебер уста жасаган, ал кандай үй 4 мезгил ата бабаң жашаган. Азаматсыңар, боз үй. 3-чү табышмак. 40 акем өлөм дейт, 40 уул, 40 жагынан жөлөйм дейт. Азаматсыңар, түндүк жана уук. 70 кемпир жер тиштейт. Бул эмне балдар? Кереге. Азаматсыңар, балдар, өзүңөр деле билип аткан окшоносуңар, табышмактын жандырмагы эмне жөнүндө экен? Азаматсыңар, боз үй, түндүк, уук, кереге жөнүндө. Эмесе балдар, бүгүнкү өтө турган темабыз биздин ата бабабыз жашаган боз үй жөнүндө сөз болмокчу. Кыргыз эли илгертен журт которуп көчүп конуп жашашкан, жайында жайлоодо, кышында кыштоодо болушкан, малдын жайыты түгөнгөндө чөбү көп жака көчүп кетишкен, көчкөндө боз үйдү чечип, таңып, төөгө, атка, өгүзгө жүктөшүп, жаңы жерге барганда оңой эле тигип, үй кылып тургузуп алышкан. Боз үй 4 жана 5 кылымдарда көчмөн калктын турак жайы катары пайда болгон. Боз үй көчмөн элдеринин ысыкта салкын, суукта жылуу, жашоо турмушуна өткөрүлүүчү турак жайы. Боз үй түрдүү жасалгалар менен кооздолуп, тигилип, чечүүгө жана көчүп конууга өтө ыңгайлуу. Боз үйдөн тигилген орду журт деп аталат. Элибизде журт которуу деген сөздү ошондон калган. Боз үйдүн жабдыктарынын негизги курамы жыгач, кийиз, боо чуулардан турат. Жыгачы талдан алынат. Ал эми кийиз, боо чуулары малдын, ак койдун жазгы жүнүнөн жасалат. Боз үйдүн бир да жерине мык кагылбайт, жалаң жип шуу менен тургузулат. Боз үйдүн кийизден жасалган жабдууларынын аталыштары туурдук, үзүк, эшик, жабуу, түндүк жабуу деп аталат. Жыгачтан жасалган бөлүгү жалпы боз үйдүн сөөгү деп айтышат. Кереге уук, бакан, эшик, босого, таяк, түндүк, чий. Боз үй 4 канат керегеден тигилет. Бир канат кереге 15 баштан турат. Керегенин таякчалары саканак деп айтат. 2 саканактын кайчылашкан жери коок менен түйүлүп бекитилет. Ошол 4 канат керегенин 364 көзөнөгү, ал эми бир канат керегенин 91 көзөнөгү бар. Ал бир жылда 364 күн бар деген маанини билдирет. Уук. Ууктун бир жагы түндүккө саюуга ылайыкталып, ал эми экинчи учу маталып, ийилип, көзөлүп, боо байланат. Ууктун түндүктөн таралышы күндүн нуруна салыштырышкан.
Түндүк. Түндүктүн формасы күндүн түзүлүшүнө окшош. Күндүн түтүн чыгарып, жарык киргизүү милдетин аткарылган. Дагы белгилей кетүүчү нерсе, түндүктөн түшкөн күндүн нуру аркылуу үй ээси убакытты аныктай алат. Шашке, түш, чак түш, бешим жана башкалар. Боз үйдүн тигилиши. Боз үйдүн күн чыгыштын каратып тигилет. Керегелер жайылып, бири-бири менен жалгаштырылып, босого таяктарга бекитилип байланат. Керегенин үстүнөн уук менен түндүк басканда жайылып кетпес үчүн керегенин башына баш чалгыч урулуп байланат. Бакан менен түндүктүн желбоосу кошо кармалып, эркек киши түндүк көтөрөт. Андан кийин ууктар сайылып, керегенин башына байланат. Шамалда уук түндүктөн чыгып кетпес үчүн баардык уукту тизгич менен тизип байлашат. Боз үйдүн ичи негизинен 5 бөлүккө бөлүнөт. Биринчи, эшиктин оң жагы улага. Экинчи, эшиктин тушу төр. Эшиктин кирген сол жагы эр капшыт. Ал эми оң жак эпчи. Бешинчи, ал эми түндүктүн асты коломто деп аталат. Кутмандуу калк арасында далай өнөрлүү адамдар, усталар, уздар чыгып, алар жөп-жөнөкөй колдору менен адам таңгаларлык буюмдарды жасап, журтчулуктун мүдөөсүн аткарып келишет. Боз үй атадан балага кала турган мурас экендигин түшүнсөк болот. Боз үйдүн жабууларын жайып, кургатып, таңып, күбө түшпөгөндөй кылып сактоо керек. Ал атадан балага калган белек. Анда балдар, келгиле, өнөр боюнча макал айткылачы. Биринчи, өнөрүң болсо өргө чап. Экинчи, жигитке жетимиш өнөр аздык кылат. Үчүнчү, өнөрлүү өлбөйт. Акыл айга жеткирет, өнөр көккө жеткирет. Эгизден төл өсөт, эмгектен эр өсөт. Балдар, эң сонун макал айттыңар, аны чечмелеп, өз сөзүңөр менен айтып бердиңер. Азаматсыңар. Келгиле, анда бүгүнкү сабакты кызыктуу болсо, силерге жакса, анда сабакты бышыктап алалы. Мен силерге суроо берейин, жооп бергилечи. Бышыктоо, суроо жана жооп. Биринчи, боз үйдүн тигилген орду кандай деп аталат? Экинчи суроо, боз үйдүн ичи канча топко бөлүнөт? Үчүнчү, илимий изилдөөлөр боюнча боз үйдүн пайда болушу кайсы кылымдарга таандык? Төртүнчү, 3 кабаттуу боз үй канчанчы жылы кайсыл мааракеде арналып тигилген? Азаматсыңар балдар. Эң сонун, бүгүнкү сабактын баардыгына эң жакшы деп түшүндү деп ойлойм. Ушуну менен тарбиялык саатыбыз аяктады. Саламатта болгула.